2021 жылдын 2 апрелинен тартып Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоого өз талапкерлеринин тизмесин каттоодон өткөргөн саясий партиялардын арасында дебаттар өткөрүлө баштады. Урматтуу талапкерлер, тилекке каршы дебат аягына чыга элек. Убактар бүттү. Урматтуу талапкерлер, бүгүнкү дебат аянтчага келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бирок бул акысыз дебаттар бир гана мамлекеттик каналдарга берилген. Андыктан ал арада жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына аттангандар биринчи ирет көз карандысыз дебаттарды уюштурду. Добрый вечер, дорогие зрители этой трансляции. Я надеюсь, вас много. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга ылайык шайлоого аттанган партиялар бекер дебаттарга мамлекеттик каналдарга гана чыгууга укуктуу экендигин эске салып, ал эми калган эфирлер бир гана шайлоо фонду аркылуу тагыраагы акча төлөнгөн соң гана өткөрүүгө мүмкүн экендигин айтты. Мамлекеттик басылмалар же телеканалдар мыйзамга ылайык акысыз убактыларды берип жатышат. Ал эми жеке менчик дейбизби, же көз карандысыз дейбизби, массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Алар тууралуу келишимдик негизде аккредитациядан өткөн каражаттар гана кызмат көрсөтөт деген норма бар. Жана ошондой эле кайтарымсыз негизде кызмат көрсөтө албайт деп жазылган. Атайын БШКдан каттоодон өткөн маалымат каражаттары деле акысыз кызмат көрсөтө албайт. Бирок бир гана мамлекеттик каналдардан дебат өткөрүү туура эмес дегендер да бар. Укук коргоочу Рита Карасартованын айтымында мамлекеттик каналдарга карата жеке басамдык сапаты иштеп жаткандыгын айтат. Ал белгилегендей, партиялар өз программасын элге кенен тааныштыруу үчүн башка аянтчаларга шарт түзүү керек. Партияларга убакыт аз берилген. Анан мен эмнеге таң калам да ушул периодду чоюп, тетиги агитация башталганда эле бир ай мурун эле мына ушул тематика боюнча келгиле бардык партиялар социалдык жактан эмнени чечет, бардык партиялар экономика жагынан, инфраструктура жагынан эмнеге багыт коет экен деп биздин массалык маалымат кызматка жок дегенде өзүң жасай албасаң мамлекет мына турат, КТРКсы турат, ЛТР турат, пирамидасы турат, өзүң жасай албасаң жок дегенде жекелерге улуксат бергин да. Алар баарын акчага байлап койгон. Анткени себеби коркушат, башка каналдар кыйын контент жасайбы деп. Ошон үчүн эчтеке жасабагыла, жасасаңар акчага дейт. Акчасын да аябай бийик кылып коюп койгон. Журналист эксперт Шайырбек Мамат-Токторов мамлекеттик каналдар менен жеке каналдардын ишмердүүлүгүн тең салмактуулукка алып келип, тандоо укугун коомчулукка коюу дурус деп эсептейт. Дагы дебаттарды бардыгын ошол эле мен жыйынтыгында дебаттарды мамлекеттик каналдарга берет. А частный жеке менчик каналдар, жеке менчик массалык маалымат каражаттары ошондой нерселерди уюштура албай калып атабыз. Бул адилетсиздик себеби мамлекеттик каналды эми өзүңүздөр билесиз, адилеттүүлүктү күтө албайбыз. Жеке менчик каналдарда бизге ошондой дебаттарды уюштурганга мүмкүнчүлүк болчу айком бериш керек болчу. Ал келенин жазмакерлердин электрондук сайттардын маалымат каражаттарынын өсүшүнө жана мындай адилеттүү конкуренцияга алып келмек. Ошондуктан бизге тыюу салганы ошол туура эмес. Дебаттарды бардык каналдар. Эми ал эркин ЖМКда. Эгерде өзүбүздүн колубуздан келип, ар бир партиядан өкүлдү чакыра алсак, уюштура алсак, площадка даярдай алсак, альтернатива да болуш керек да мамлекеттик каналдардан башка булактардан жарандар көрүп өзүнүн шайлоодогу өзүнүн тандоосун жасаш керек. Ал эми БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо бир гана Бишкек кеңешинин депутаттарынын талапкерлерине мамлекеттик каналдарда дебат уюштуруу туура эмес болуп калгандыгын айтат. Ал кошумчалагандай, БШК дебат өткөрүү жол жоболорун толук кандуу бекитип бере албай келет. Мыйзамда бир гана Бишкек шаарына барган талапкерлер арасында дебат өткөрүү деп турган жок да. Бардык талапкерлерге ошондой шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн ошол эле Каракол болобу, Жалал Абад болобу, же Сокулук болобу, же тиги Баткендеги биздин шаарлар болобу. Аларда да талапкерлер бар да. Анан кийин биз өзүбүз атабыз, жаштар келсин, айымдар келсин деп. А жаштар менен айымдар болсо социалдык иликтөөрдүн негизинде ресурстары чектелген адамдар. Алардын ошол ресурстары жоготулган, мамлекет тараптан ошондой кепилденген мүмкүнчүлүктөр түзөбүз да элге кененирээк өзүнүн программасын өзү жөнүндө маалымат таркатканга, элде да кенен тандоого болгон мүмкүнчүлүк шарты түзүш керек болчу. Бул БШКнын милдети. Тилекке каршы азыркыга чейин аткарылбай келатат да. Анан кийин медиаларга бир жагынан чектеп, бир жагынан тиги КТРКнын дебаттарын жөнгө сала албаганы бул ошол медианы атайын күнөөлүү тарап кылганга аракет да.
Жарандар туура тандоо кылуусу үчүн бийликке кимдер келе жаткандыгы тууралуу маалыматты толук кандуу алуусу керек. Ал үчүн маалыматты жеткирүүнүн ар кандай түрү бар. Ал эми эксперт Эмил Жураев дебат форматындагы маалымат жеткирүү өтө эффективдүү жол экендигин белгилейт. Негизи эле буга чейин калыптанып келаткан бир жакшы нерсе болуп атат. Шайлоолордо ошол дебаттар аркылуу элдер көбүрөөк чыныгы мындай ишенимдүүрөөк маалымат алганга үлгүрүп калып атат. Кызыгуу пайда болуп атат. Анан дебатка болгон кызыгуу же көңүл буруу башка агитациялык иш-чарага караганда көбүрөөк болуп атканы да байкалат. Андыктан менимче ошо шайлоо чыныгы демократиялык түрдө толук маалыматтын негизинде болсун десек, анда сөзсүз менимче дебат деген бул жакшы формат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга 24 партиядан 1820 талапкер атсалышууда. Кыргызстанда мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлүүчү жана борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруучу дебаттар адатта парламенттик жана президенттик шайлоолордо болчу.